Кылымдар кылкылдап өтсө дагы, атактуу аалымдардын, данышмандардын ысмы тарых барактарында ташка тамга баскандай кала берери маалым. Ислам динин акыйкат дин экенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп, өз үммөтүнө адашпай турган Куран жана сүннөт жолун калтырып кеткен эмеспи? Ал кутту пайгамбардын артынан нечендеген сахабалар, таабиндер, алардын артынан аалым уламалар, анын динин окутуп үйрөтүү менен мурашчылар катары таалыкпай эмгек кылып келишет. Борбордук Азия илгертен бери эле ыйык динибизди окутууда илим билимдин ордосу болуп, мусулман дүйнөсүнө белгилүү аалымдарды, окумуштууларды, акын жазуучуларды, тарыхчыларды чыгарды. Ала тобуздун учугур эмес экен. Кандай гана мезгилдер өтпөсүн, динге берилип, Алланын ак жолунда жүрүп, элге ыйманды, динди окутуп үйрөтүүгө мээнет кылган адамдарыбыз көп эле болду. Ошол аалымдарыбыздын баарын айтсак да, сөзүбүз аз болор. Биз бүгүн алардын эң акыркы шакирттери болгон Мама Сабыр Досбол уулунан учкай кеп айтып, кийинки урпакка из калсын деген гана ниетти көздөдүк. Кыргызстандын Баткен аймагы өзгөчө динди бекем тутунган, ата-бабаларыбыз менен кошо аалымдарга өтө бай экендиги менен сыймыктандырат. Бийик тоолордун кучагында Зардал айылы илгертеден кыргыздын Нойгут уурусу жашап келгени белгилүү. Молдо Сабыр устаз мына ушул айылда 1955 жылы туулган. Заарыл ишиң болбосо Зардалыда эмнең бар деген сөз негедир Зардалынын кадырына жетпей айтылган сөз болгонбу бейм. Зардалынын аска тоолору, шаркыраган суулары, эмгекчилели менен куп жарашып турганы суктандырат. Акылмандардын шарафул макан биш шарафил инсан, эли барктуу болсо жерлери да барктуу болот деген сөзгө маани беришибиз зарыл. Бийик тоодо жашаса да, Зардалынын күжүрмөн эмгекчилели кыйынчылык учурларда да динди да бекем карманып келишкен. Устазыбыздын ата-бабаларынын бири Молдо Кушвак шарият маселелеринен тартып, геометрия алгебрага чейин жазган кол жазма китебинде Мулла Кушвак аз-Зардали деп жазып калтырып кеткени да буга далил. Кызылдай душмандыгы менен ашынган атеисттик доордо устазыбыздын атасы Досбол Раис 16 баланын атасы болгон. Алла Таалага 16 перзентти бергенине шүгүр кылып, катаал замандын кара булутуна карабай, балдарынын бирин дин окусуна берүүнү чечет. Арасынан устазды тандап, ошол доордун илимдүүсү өзүнүн жакын тууганы Молдо Шамшидин Дамыллага эти сеники, сөөгү меники деп тапшырат. Ошол убакта Молдо көрсө баса калып камаган мындай ишке баруу үчүн чоң эрдикти талап кылат эле. Устазыбыз андан кийин советтик доордун кыйын мезгилинде дин окуп аалым болгон Молдо Абдисаминин колунда окуйт. Араб тили жана грамматикасы, хадис, тафсир, фарси жана түрк тилдеринин таалыкпай ошол Даммулладан окуп такшалат. Ошол учурдун аалымдары бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эч кандай акы сурашпай окутушкан. Ар кай жактан чогулган бир топ талаба менен эч жакка чыкпай сыртынан кулпуланган үйдө жашынып, илим окууну улантышат. Аны менен чогуу окуган устаз Молдо Газы Дамулланын сөзүнө көңүл буралы. Биз Молла Сабыр Дамылла менен Абсаттар устаздын колунда окуганбыз. Ошол кишинин колунда чогуу бирге окуганбыз. 74 жылдары. Андан кийин ал кишинин колунан Абсамы устаздын колуна келдик. Анда да чогуу окудук. Кыскасы 74 жылдан 80 жылга чейин чогуу жүргөнбүз, чогуу окуганбыз. Анын үстүнө биз тууганда болуп кетебиз. Бири-бирибизди жаштыгыбызда тааныбасак дагы кийин илим жолуна түшкөндөн кийин табышып, таанышып, тууган экенибизди тастыктап, ырастап жүрөбүз күнгө чейин. Ошол устаздан чыккандан баштап эле ал киши дагы окуучуларды талаба окутушту колго алып, Союздун убагында артынан кууп жүргөнүнө карабастан балдарды окутуп жүргөн.
Бүгүнкү күндө эми Кыргызстандагы белгилүү аксакал аалымдардын бири Кадыр Барктуу, Кыргызстанда бүт баары тааныйт. Молдо Мухтар деп азыр ал киши Өзбекстанда жашайт. Чогуу окуганбызда Абсамед Аманан колунда. Анан сайыз убагында биз ошол жашаган бөлмөдөн такыр сыртка чыкканга болбойт эле. Үйдүн ээси шамдан кийин көчөгө чыгып туруп эки жакты карайт эле, эч ким жок болсо чыгарат эле. Анан чыгып алып көчө менен барып устаздын эшигине барганда эки жакты карайт элек. Эч ким болбосо кирет элек, бирөө болсо өтүп кетет элек. Бир канча жолу кайталанат эле. Кыскасы түрмө сыяктуу жашап окуганбыз да. Ошондо көчөгө чыкмай жок. Анан Молдо Мухтар чачы өсүп, кыйналып, чачын алдырайын десе, көчөгө чыкканга болбой. Анан Молла Сабыр Дамыланы чачымды алып кой дейт экен да. Анан жөнөкөй эле бычакты алып анан аны кайрап, анан ошол жөнөкөй эле бычак менен анын чачын алган экен. Мен ошол чыдап берген Молла Мухтарга рахмат айтам да. Ошол окуя биз азырда эстеп күлөбүз да. Илим билимге толук берилип, 1975 жылы ошол убактагы Кыргыздын үлкөн аалымдарынан болгон такыбалыгы менен айырмаланган көп аалымдардын устазы Молдо Абдысатар устаздан Дүйшөмбү шаарына барып дарс ала баштайт. Андан фикх, акыйда, фарайыз сабактарын тереңдетип үйрөнөт. Динди чок кармагандай тутунган кыйын мезгилде советтик динсиздер устаздын артынан аңдып камакка алууга көп жолу далалат жасашат. Дин илимдерине кандыра сугарылгандан кийин 1989 жылы Имам Бухари жана Далай Залкар аалым олиялары өткөн Бухарей Шариф калаасына барып, Мир Араб медресесине ишке орношот. Ала тоодон барып, ал жакта устаз болуу деген атпай кыргыз үчүн чоң сыймык болчу. Дин мыкты адеп ахлактан түзүлгөндүктөн устазыбыз Орто Азияда жашап, динге кызмат кылган көптөгөн аалымдарды зыярат кылып, бата дубасын алат. Бир канча жолу өз доорунун чыган аалымы Дамулла Хиндустани устаздын дарстарына катышып, илимине илим кошконго үлгүрөт. Аңгычакты урабас деген Советтер Союзу угулап, элдин жан дүйнөсү жарды болуп калган кооптуу учурда Кыргызстанды да кайыр диндегилер каптай баштайт. Устазыбыз кыргыз элине жана Кыргызстандагы динге болгон салымын жеке уюштургучтугу менен мындайча баштаганын алгачкы шакирттеринен угалы. Ошо кайра куруу башталганда устазды ошол Бухарадагы Мир Араб медресесиге окутуп бериңиз деп Дамланы чакырып калышкан. Андан кийин ошо чакырганда ошо өзү окутуп жүргөн шакирттерден кыргыз, өзбек, тажиктардан 15 баланы Бухарага алып ошол жерде сабак берип турду, проректор болуп турду. Бир жыл сабак бердик. Ташкентте 15 бала теги Бухарада, 5 бала биз Ташкентте. Каникул болгондо эми үйгө барып эсарат экенбиз десек, Дамладан кабар келди. Бардыгың бала чакаңды үйгө жеткиз дагын, өзүң Бишкекке жөнөгүн. Бишкекке барып, Бишкекте ахвал оор. Кыргыз туугандар ошол маалда бир христианство өтүп кетип атты деген массовый өтүп ушундай кабар таркап калган бир Орто Азияга. Ушунуга биз салымыбызды кошпосок болбойт. Биздин тууган жерибиз, ал жакка да эмгек кылышыбыз керек деп биз 20 болсок, андан кийин дагы ошо Лейлектен баштап Ноокатка чейинки ошо илимдүүлөрдү, тамга таанагандарды, ишte намаз окутканды билгендердин бардыгын жыйып 100ге жеткизип, бардыгын өзү каржылап, өзү бир поездга салып, бир күндө ошо Централ мечитке бизди алып келип түшүргөн. Устаз өзү ошо муфтияттагылар менен сүйлөшүп чыгып, андан кийин уруксат алып чыкты. Кыргызстан ошол жактагы көлгө, нарынга, таласка, ошо чүй бооруга ошо жүзүбүздү полный таркатты. 40 күн барган жериңерде сабакты бересиңер, өзүңөр жайыт тапкыла деди. Өзүңөр ар бир айлыга барасыңар дагы ошол жерден аксакалны таап, молдосуну таап, издеп, биз ушундай даватка келдик. Биз балдарды 40 күн окутабыз деп айтасыңар дагы, анан ошо окутуп 40 күндө кайтып келип отчет бересиңер. Ар бириң кеминде 5 бала алып келесиң, Бухарага алып кетебиз.
деп ошондой тапшырма берди. Ошентип 1992-93 жылдары Кыргызстанга келип, Бишкекте дин үчүн, эл үчүн кызмат кыла баштайт. Жаңы эле эгемендүүлүккө жеткен жаш өлкөдө материалдык кыйынчылыктарга карабай, медресе, ислам институтун ачып, талаба окутканды жигерди улантат. Кыргызстан мусулмандары дин башкармасында дагы кызмат кылып, фатва бөлүмүн жетектейт. Устат кай жака барбасын, кандай мезгил болбосун, талабаларына, шакирттерине өзгөчө көңүл бурат. Себеби өзү башынан түрдүү кыйынчылыктарды өткөргөндүктөн, Алла Тааланын берген динге эркиндик деген улуу ниматты пайдалануу керек экендигин жакшы түшүнөт. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасын сунушу менен мамлекет устасын көп жылдык эмгегин баалап, даңк орден менен сыйлайт. Бишкекте жана Чүй-Боорунда Ислам институтунда сабак берүү менен эле чектелип калбай, Кыргызстан Илимдер Академиясынын кол жазмалар бөлүмүнө кирип, көптөн бери барактары ачыла элек кол жазмаларды чечмелеп эмгектенет. Алгачкылардан болуп, Илимдер Академиясында устаз менен таанышып, иште деп сунуштаган Омор Соронов агайыбыз мындайча баяндайт. Балласавыр Дамылла менен 1995 жыл болуш керек. Баш жагында болсо керек. Ошол bir чоң аталарынын кол жазмасын сурады. Кол жазмалар фондусунда иштейт экенсиз. Ушул бар бекен, жок бекен билейин dedi. Жакшы келиңиз дедим. Кол жазмалардын турган жерге кирип, ана ошол жерде Болдосавырда кирди. Бүт сыртта жайылып турат, кол жазмалар дуалды каптап турат. Ошондон алып эле бирди берсек, шатыратылы оку. Анан кийин дагы бир берсек, аны да окуп атат. Анан которуп атат. Ара башыма канча жылдан бери бир тактай албай жүргөн Кыргыздын эң биринчи тарыхы болгондо дагы Нух пайгамбардан берки ошол Болду Сайпидиндин жашаган мезгилине чейинки тарыхты жазган Маджуму Атут Таварих деген кол жазма бар эле. Берсем шатыратылуу окуп эле, анан кыргызча отуруп атат. Ал өзү фарсы тилинде. Маджуму Атут Таварихти кыргыз тилине эң алгач которгондор деген Болдосавыр, анан мен экөөбүз отурубуз ошондо Болдосавырдын менен буякта көп өзүнүн эмгектери бар, котормолору бар. Анан экөөбүздүн иштеген ишибиз эң негизгиси ana şu Farsı tilinden kotarılgan Maджуму Атут Таварих. Anan keyin uzunluğu 5 metre gelgen böyle yazılgan Nasap Nama degen. Kuday Erkan yazdırgan ekendi. Anan keyin en çoğ emgek Fargana Handar'ın tarihı degen. Bul degen Magzuni degen. Kuday Erkan'ın yanında 22 yıl bir oturup yazgan. Бұл өте чоң, деп. Ара ошону Чагатай тилине экөөбүз отуруп, ары отурдук. Дин илимине талабаларына жашоосун арнаган устат азыркы күндө да эси тарты китепке болуп, элге зарыл болгон китептерди жазуу, которуу иштери менен алек болуп келет. Кыргызчага ыйык Курандын маанисин которгон, таалыкпай эмгектенген кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков аксакалда устат жана анын ишмердүүлүгү боюнча мына буларды айтты. Кудай жолунда жүрүп тааныштым Молдосавыр Молдоке менен. Мен 2004-жылдын башынан баштап 2008-жылдын акырына чейин ушул Курандын маанилерин которуу менен алек болдум. Ушул бир 3 жыл иштеп, анан кийин бир 2 жыл иштегенден кийин бирөөлөргө көрсөтүү керек болду. Анан Куранды ыр менен жазып аткандай мага мындай кеңеш бере турган кишилер жок болду. Анан баары эле боюн ала качып, андай болбойт, мындай болбойт деп эле баары бүшүркөгөндөн кийин мен Өзбек ажыга келдим. Бир жакшы ушундай бир
meni koldoy turgan kişi barбы desem aytты. Molda Sawur деген бар, өзү ыр жасат. Анан ошо менен тааныштырып коеюн деди. Анан ошо телефон чалып, анан үйүнө барып, Молда эке менен таанышып, анан мен эки сүрөнү ала баргам, бирөө ушул Юсуф болчу. Юсуф окуя да. Аны алып барып ушуну окуп көрсөңүз, Молдоке дедим. Ушундай иштеп атам дедим. Кийин келсем айттым, мага жакты деди. Бул биздин элге керек. Муну жагынан да жакшы кылып которуп, анан чыгарса болот деп өзүнүн пикирин айтты. Анан кийин ушу бүтерге bir жыл калгандан мен ал кишини Карабалтага чакырдым, Молдоке жардам бериңиз эми деп. Анан кээде bir ай бою, кээде 10 күн бою, кээде bir жума бою отуруп анан чогулуп, анан кийин баштан аяк ошол Курандын маанилерин баштан аяк отуруп анан баягы элеп чыкты. Менен баягы dini bilimim болбогондон кийин баягы колуман келгенин баарын жасадым, бирок bir топ аябай көп каталар бар экен. Мен түшүнбөгөн бул Куран дүйнөсүндө аябай көп нерселер бар экен. Анан ошо менен Молда Савур акырына чейин жардам берип, акыркы ушул 5-жылында акырына чейин жардам берип, анан басууга анан аракет кылып, баш сөзүн жазып берди. Анан ошо 2008-жылы анан жарыкка чыкты. Устат артында өз ордун баса турган шакирттерин өстүрүп гана калбастан, чыгармачылык жөндөмү менен көптөгөн китептерди жазып элге тартуулады. Алардын ичинен эң алгачкылардан болуп намаз диндин тиреги, Куран сүрөлөрүнүн кыргызча котормо тафсирлери, Мунабихат хадис китебинин кыргызча котормосу, Ислам Нуру журналы, Таухид аттуу акыйдалар жыйнагы. Учурда устаз дагы эле болсо талабаларына сабак берип, чыгармачылык жолун өркүндөтүп аткан убак. Кары келсе эбин таап күчүн ал дегендей, устаздан ала турган, үйрөнө турган нерсе дагы да болсо көп. Кийинки урпакка балким устаздын өмүр баяны үлгү болор. Жаштарыбыз ыйман жолун устаз кармангандай бекем карманышар деген калыс ниетте көңүлүбүздөрдү бурдук. Дин исламга, ыйманга, Куранга кызмат кылган бардык аалымдарыбыздан Аллах Таала разы болсун демекчибиз.